акчам жок дегенге эми 15.000 сомго, 15 сомго маска алып тагынганды эми хотя бы өзүнүн ден соолугу үчүн сактасын да. Биз ачыгын айтышыбыз керек да ошон үчүнчү. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында депутат Дастан Бекешев бет кап тагынбагандарга айып пул салууну туура эмес деп сындады. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев буга төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди. Баарыбызга келген оорчулукта ар ким өзүнө тиешелүү милдетти аткарыш керек. Бет капты талап кылганыбыздын себеби макул, жаран өзүнүн ден соолугун сактабаса дагы жок дегенде жанындагыларга зыян келтирбесин деген маани. Ошол үчүн тагынсын деп жатабыз. Үйүнөн чыкпасын, анда бет кап кийбесин, деди өкмөт башчысы. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов кошумчалагандай, коомдо өзүнүн оорусун билбей жүргөндөр бар. Мындан улам айлана чөйрөгө ооруну жуктурбаш үчүн бет кап тагынууга милдеттүү. Булак элдик медиа. Жылкыбаев: Ош облусунда бет капсыз жүргөндөргө айып салынбайт. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев 12 майда Ынтымак телеканалындагы түз эфирде облус аймагында бет капсыз жүргөндөргө айып салынбай турганын билдирди. Бишкекте бет капсыз жүргөндөргө айып салуу чаралары көрүлүп жатканын айткан журналисттин суроосуна Жылкыбаев мындай деп жооп берди: Биз Бишкектегидей чечимдерди кабыл алган жокпуз. Биз жарандарыбызга ишенебиз. Телевидение аркылуу эскертүү берип жатабыз. Айыл башчыларды, айылдык кеңештин депутаттарын, аялдар жана жаштар комитетин ишке салганбыз. Мобилдүү топторго да кошуп, бардыгы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Бирок туура эмес багытта кетип калгандар да бар. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев облус аймагында карантиндик режим жок болгондуктан бет капсыз жүргөн жарандарга укук коргоо органдары эскертүү берүү менен чектелерин айтты. 11 майдагы онлайн брифингде Бишкек мэри Азиз Сурахматов 11 майдан баштап күчүнө кирген коомдук саламаттык сактоо жөнүндө жана жарандык коргонуу жөнүндө мыйзамдардагы өзгөртүүлөр күчүнө киргенин белгилеп, анда карантиндик эрежелерди бузгандарга ири өлчөмдө айып каралганын билдирген. Анда бет кап тагынбагандарга 1000ден 5000 сомго чейин айып каралган. Ош шаарында дүкөндөрдө көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларына санитардык карантиндик талаптарды сактоо боюнча эскертүү баракчалары таратылууда. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Кечээ 12 май күнү Ак Буура Сулайман Тоо милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери шаар тургундарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Жарандарга өзгөчө кырдаал учурундагы укуктары жана милдеттери тууралуу талаптарды буза турган болсо жоопкерчиликке тартыла турганын айтышып, эскертүү баракчаларында таратып чаптап жатышат. Булак турмуш кейжи. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин номер 1 убактылуу кармоочу жайдагы СИЗО-1 бир нече тарапташтарынан коронавируска ПЧР анализ алынды. Бул тууралуу бүгүн 13 майда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. Мурунку премьер-министр Сапар Исаков, мурунку депутаттар Равшан Жээнбеков жана Мээрбек Мискенбаев, мурунку президенттин аппаратынын мурунку башчысы Фарид Ниязов, УКМКнын мурунку кызматкери Канат Сагынбаев, ошондой эле Фархат Бабиев, Канат Осмоналиев жана Карыпбек уулу Рыспек анализ тапшырды. Баарынын анализинин жыйынтыгында оору аныкталган жок деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Баракелде сайты. Ташкөмүр шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан сууга чөгүүлөрдүн алдын алуу максатында Нарын дарыясынын кооптуу участкаларына, канал бойлоруна, чоң арыктарга эскертүү тактайчалары орнотулду. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдирди. Күн ысыган мезгилдерде кооптуу аймактарга сууга түшүүгө болбой тургандыгы шаар тургундарына эскертилип, жаш өспүрүмдөрдү көзөмөлгө алып туруу керектиги белгиленди. Мындан сырткары, милиция кызматкерлери коронавирус илдетинин жайылышын болтурбоо үчүн жарандарды санитардык нормаларды сактоого чакырышты. Ошондой эле бет кабы жок жүргөндөргө бет кап таратылып, негизсиз көчөдө жүрбөө керектиги айтылды. Шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан бир топ алдын алуу иштери жүргүзүлүп, анын алкагында себеби жок көчөдө жүргөн өспүрүмдөр милиция бөлүмүнө жеткирилип, ата-энелерине эскертүү берилип, кайра кое берилди. Милиция кызматкерлери учурда сабактар дистанттык негизде өткөрүлүп жаткандыктан ата-энелерди өз балдарын үйдө кармоого чакырышты. Булак элдик медиа. Кара Суу районунун Төлөйкөн айылына ишкер Шавкат уулу Шухрат $350,000 спорт комплекс курду. Бул тууралуу Ош облустук администрациясынан билдирди. Шавкат спорттук клубда 2 футбол залы,
Күрөшүү үчүн 2 зал, машыгуучу залдар, аялдар атлетикасы, теннис, ашкана жана намазкана салынган. Карантинге байланыштуу имараттын ичи толук бүтө элек. Ош облусунун жетекчиси Узарбек Жылкыбаев спорттук комплекстин курулушу менен таанышып, райондун акими Тилек Матраимовго спорт жайдын жанына спорттук мектеп курууга жер бөлүп берүүнү жана башка райондордон транспорттук маршрут уюштурууну тапшырды. Булак элдик медиа. Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев социалдык баракчасына 23 жаштагы сүрөтүн жарыялады. Эл өкүлү баракчасына 23 жаштагы уулу Эсенгелдинин да сүрөтүн киргизип, биринчи сүрөттө кайнап турган 23 жашым экен, экинчи сүрөттө уулум Эсенгелди да 23тө. Спорт биздин үй бүлө үчүн маанилүү, балдарыбыздын дени сак болуп, биз татыктуу ата болгонго аракет кылалы деп жазган Рыспаев. Ал эми колдонуучулар башта маанилүү экенин эскертип кетишкен. Москвада кыргызстандык мигрантка кол салып, бычак сайган 30 жаштагы жигит кармалды. Бул тууралуу орус басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, ал баңгизаттын таасири менен патрулдук кызматкерге да кол көтөргөн. Тергөө комитети ага карата 3 берене боюнча кылмыш ишин козгоду. Кол салган адам Бауманская көчөсүндө токтоп турган микроавтобустун рулунда отурган 56 жаштагы кыргызстандык айдоочуга барып, акча талап кылган. Терс жообун алгандан кийин аны унаадан көчөгө алып чыгып сабап, сол далысына бычак менен сайган деп жазган ЖМКлар. Буга чейин шектүү адам 65 жаштагы таксисттин башына уруп, ал айдоочуну да унаадан сүйрөп жүргөн. Полиция кызматкери аны токтотууга аракет кылганда ага кол көтөргөн. Жабыр тарткандардын бардыгына медициналык жардам көрсөтүлгөн жана алардын өмүрүнө коркунуч жок. 30 жаштагы кармалган адамга карата зордук, зомбулук менен талаптонуу, ден соолукка атайылап зыян келтирүү, ошондой эле мамлекеттик кызматкерге карата зомбулук көрсөтүү боюнча кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Булак Назар Ньюс KG. 11 майда Аксы районунун Тосту айылында жүргөн жер көчкү тазаланып жатат. Бул тууралуу бүгүн 13 майда ОКМден кабарлашты. Маалыматка караганда айылдын Актерек аймагында жер көчкү жүргөн. Суат суу менен камсыз кылган арыктан суу тынымсыз агып, жээктеги жерге сиңип отуруп, көлөмү 15 000 метр кубка жеткен жер кыртышы эски сай менен төмөн карай көчүп кеткен. Анын кесепетинен бош турган 4 тилкени жана унаа жолдун 150 метр аралыгы ылайга толуп калган. Тазалоо иштерине айыл өкмөттөн 3 киши жана 1 экскаватор тартылган. 12 май күнү унаа жол бир тараптуу ачылган. Тазалоо иштери улантылып жатат. Булак турмуш KG. Жакын арада эле 2 малчы жигит талаада каза болду. Алардын бири 8 майда уктап жаткан жеринен эле каза болсо, экинчиси кечээ 12 майда чагылган тийип көз жумду. Буга чейин турмуш басылмасы аталган 2 окуяны тең жазган. Нарын районунда малчы жигит талаада каза болду. Аймактык кабарчыга маалым болгондой, ал бул районго Ош облусунун Алай районунан келип малчы болуп иштеп жаткан. Учурда 1984-жылы туулган жарандын денеси өлүкканада жатат. Бул маалыматты Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тастыктады. Түзүмдүн билдирүүсүнө караганда, аталган малчы Нарын районунун Каракожур өрөөнүнүн Каражылга участкасында каза болгон. Алайдан Нарын районуна 2020-жылдын 1-январында келип, тургундун малын багып иштеп жаткан. Бул жаранга сыртынан кароо жүргүзүлгөндө эч кандай күч колдонуу белгилери байкалган эмес. Денеси өлүкканага жеткирилип, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Тергөөчү туугандары менен байланышты. Алар келип сөөгүн алып кетишээрин айтышты деп билдирди басма сөз кызматы. Аталган жаран 8 майда уктап жаткан жеринен эле каза болгону айтылууда. Тоң районунда 25 жаштагы жигитке чагылган тийип каза болду. Бул тууралуу аймактык кабарчыга жергиликтүү тургундар билдирди. Маалыматты Тоң райондук ички иштер башкармалыгы тастыктады. Окуя кечээ 12 майда Көлтөр айылынын түндүк тарабындагы 2 чакырым алыста жайгашкан САС участкасында болгон. Маркум 2 айылдашы менен бирге мал кайтарып жүргөн. Саат 16:00 чамасында жаан жаап баштап, маркум жана ал минип жүргөн эшекке чагылган тийген. Маркум окуя болгон жерден каза болгон. Ошондой эле минип жүргөн эшеги да өлгөн. Алдын ала маалыматтарга караганда, маркум төш чөнтөгүнө уюлдук телефонун салып жүргөн. Бойдок жана 6 бир туугандын эң күчүүсү болчу. Атасы буга чейин каза болгон. Булак турмуш KG.